Ассаламу алейкум, сүйүктүү телегөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан туура жол көрсөтүүсүндө мен Алтынай Турарбекова. Сөз берсек, сөзгө туралы бири-бирибизди кемсинтпей угалы. Америкадай акчанын, Орусиядай курал-жарак, Япониядай технологиянын державасын куралбасак да, биз кыргыздар айткан сөзүбүзгө туруп, түкүргөндү таштап, адептен державасын куралы деп жаштарыбызды ыйманга чакырган. Ошондой эле бир нече семинар, тренингтерди өткөрүп, өзгөчө жаштардын жүрөгүнөн түнөк тапкан ыйман коомдук фондунун жетекчиси, ошондой эле акын агабыз Нуржигит Кадырбеков бүгүн бизде конокто. Максат уруш эмес, айтып коюш керек. Анан өзү болсо Жапон жамака болсо келбейт турабы. Сүйлөштүк. Айтасыңар. Анда эгер айтпасаңар, татбик кылбай каласың. Өлүп кетип түшүрө бериш деген сөз. Мыктысыңар, айтасыңар, кешенебиз. Көчөбүзгө түкүрбөй. Анан сиз дагы ошол көчөгө түкүрбөй башка тилде дагы ошол мүмкүн. Ушул кичинекей актыбызды аябай казак анан өнүктүрүбүз. Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Алгач эле ошо биздин көрүүчүлөрүбүзгө, жаштарыбызга ыйман тууралуу бир түшүнүк берип кетсеңиз. Ыйман деп эмнени түшүнсөк болот? Эми ислам боюнча Алланын бардыгына бирдигине ишенүү, анын пайгамбарларына, периштелерине, китептерине ишенүү, тагдырдын бардыгына ишенүү, кайра тирилүүгө, кыямат күнгө ишенүү, булардын бардыгы ыйман делет да, көрбөй туруп ишене турган нерсе. Бирок жалпы эл журтка түшүнүктүү болуш үчүн башкачараак да жолун айталы. Мисалы адамдын көрүнгөн жагы бар, көрүнбөгөн жагы бар. Көрүнгөн жагы бул денеси, амалы. Ал эми көрүнбөгөн жагы ыйманы. Ал эми дарактын көрүнгөн жагы бул мөмөсү, жалбырагы, сабагы, бутагы, көрүнбөгөн жагы тамыры. Көрүнгөн жагына караганда көрүнбөгөн жагы маанилүү да. Эгерде тамыр мыкты болбосо, анын мөмөсү да жакшы болбойт, анын сабагы да күчтүү болбойт, анын жалбырагы да жакшы болбойт дегендей да. Ошол сыяктуу адамдын ыйманы жакшы болбосо, анын амалы да жакшы болбойт, анын талабы да жакшы болбойт, анын кадамы да жакшы болбойт. Ошон үчүн амал оң болуш үчүн ыйман болуш керек. Амал оң болсо адам оң болот, адам оң болсо ал оң болот. Кайсыл убактары ошо сиз ислам динин таанып баштагансыз? Эми уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың. Мен өтө бир чоң бактым, чоң атамдын колунда чоңоюп калганмын да. Атабыз менен жакын эле турат элек, бирок чоң атамдын көңүлү калбасын деп ошо бала кезимде сезчү элем. Кетип калсам бир зеригет, эригет болбосо, ал үйдө телевизор жок эле, бир туугандар менен ойногум келчү. Ошого карабай чоң атамдын жанында калганмын да, жайлоодо чогуу жүрчүмүн. Көңүлүн карап элестетип көрсөңүз, кетип калсам да болот эле. Бул менин чоң бактым болгон экен. Чоң атам ошол Союздун учурунда деле намазын аябай бекем инсан болгон. Керек болсо башкарма болуп иштеген, мамлекет кызматтарында иштеген. Ошондо дагы намазды таштаган эмес экен. Айтып калат го, мурда коммунисттик партия катуу болчу, иштегендер намаз окуса камайт эле. Эгерде адамдык класс болсо, бекемдик болсо, ошондо деле мүмкүнчүлүк болот экен да. Анан ушу намаз окуп жүрүп, эми түшүнбөйт элем, күнүгө 5 маал эле жуунуп алып намаз окуп, анан азан айтып. Анан кээде айтып калчу да, балдарыбыз орус болуп калды ушинтип, Кудай тааланын алдында ибадат кылбай калабы, мен өлгөндөн кийин ким Куран окуйт деген сөздөр кадимкидей кулагыма сиңип өтүп турду. Анан келген кеткендердин бардыгы намаз окуш керек десе, кээде капа болот элем. Эми тигилердин өзүнүн иши да, атам эмнеге айтып атат муну чоң атам депчи. Көрсө ошол өзүн эле ойлобостон эл деле бейишке түшсө, эл деле бактылуу болсо, эл деле туура жолдо жүрсө, жаратканга жакса, жараткандын амалдарын аткарса, буйруктарын аткарса деп мындай кам көргөн киши болгон экен да, өзүмчүл болгон эмес экен. Анан чын айтайынбы, биринчи анан 90-njы жыл Советтер Союзу учурунда биздин айылга молдо келди биринчи жолу. Ошого барып мени окууга берди. Арабча окуганды үйрөндүм, аптекеге түштүм, малим санын бүтүрдүм. Анан бир күнү намаз окуганымда чоң атам эртең менен туруп алып туруп, бизде баягы дача деп коет элек, 2-кабат. Ошол жака чыгып алып туруп азан айттым, өмүрүмдө биринчи жолу. Чоң атамдын эшикке чыгып чыркап чыккан эсимде да, "Оз садаган кетейин азан айткан оозундан" депчи. Анан ошондон баштап мындай көңүлү көтөрүлдү, манай жарык болду. Анан элге журтка да айтчу экен, "Эми мен көңүлүм ток, көзүм өтүп кетсе Куран окуп турган киши бар" деп. Чын айтканда чоң атам капа болбосо экен деп окугам. Анан эми анда жараткандын ыраазылыгы деген эле түшүнүк жок экен, чын айтканда. Анан ойлогом, кийин студент болуп кеткенден кийин таштап коем, элге окшоп жыргап ойноп жүрөм деп. Бирок ишенесизби, таштай албай койдум. Кичинекей чагыңыздан баштап эле азыркы учурга чейин чоң атаңыздын дээрлик ушу балакатка жеткенден баштап эле окугам намазды. Советтер Союзунун учурунда окугам. Ошон үчүн баягы жакшынын шарапаты дейт, чоң атам раматылыктын бейиши болсун.
жазган ырларыңыздын ичинен өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жакын болгонунан бир сап айтып берсеңиз. 1 секунд бул самолеттон кечигүү, 1 секунд бул жанган отту өчүрүү, 1 секунд бул бир кылымда жуулгус, бир чоң ката, бир чоң айып кетирүү. 1 секундта көзүң көптү туялат, оюң жасайт аялымга зыярат, миллиард жылды карытса да жер шары, 1 секундта келет балким кыямат. Агай, келип бизге конок болуп бергениңиз үчүн да чоң рахмат. Убакыт учкан кош экен. Бат эле биздин убактыбыз дагы соңуна чыгып калды. Анда биздин жалпы кыргыз элибиз менен, жалпы көрүүчүлөр менен курсашып кетсеңиз болот. Көрүшкөнчө сак саламатта бололу. Кайра көрүшү насип болсун. Ошондой эле ар бир амалыбыздан, сөзүбүздөн, аракетибизден жараткан ыраазы болсун. Бир атактан издеп, байлык издеп, напсибиздин аркасында мындай өмүрдү бошко кетирбейли деген ниет менен силерге кайрылгым келет. Бар болуңуздар. Чоң рахмат агай, сиздин да иштериңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Мындан ары дагы ошо жаштарды жакшы жолго тарбиялаган, ыйманга чакырган тренинг семинарларды токтотпостон өтүп жүрө бериңиз демекчибиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү биздин туура жол көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кийинки эфирден жолукканча сак саламатта болуңуздар.